Бул жер Маймактагы кант кызылчасын кабыл алуу пункту. 10 жылдан бери Таластан Чүйдөгү кант заводко темир жол аркылуу кызылча ташылат. Кант завод жаз алды менен Таластагы дыйкандар менен келишим түзүп үрөн берет. Күзүндө келишимдеги баа менен түшүмүн кабыл алат. 1 октябрдан ноябрь айына чейин бул пунктта кызылча тапшырылат. Шарттары каласа 76 кг сахар алат 1 тоннадан. Болбосо 30%-ин акчалай, калганын сахар менен 76 кг-дан алат. Ошол. Быйыл Кудай бурса түшүм жакшы былтыркыга караганда. Кант завод Таластан 10 жылдан бери жылына 30 000 тоннан тегерегинде кызылча ташып алат. Былтыр 37 000 тонна кызылча алган. Азыр учурда былтыркыга салыштырмалуу түшүмү жакшы болууда. Эми бул биздин алдын ала ыкчам маалыматтардын негизинде ошол түшүм былтыркы жылы гектарына 509 центнерден болгон болсо, быйылкы жылы 550-нү берип атышат да. Быйылкы жылы ошол жаан-чачындан ошол жакшы шарттар түзүлгөнүнө байланыштуу ошол жакшыраак түшүм алышууда быйыл. Талас облусунда биздин дыйкандарыбыз кайынды кант заводунун менен келишим түзүп, жылына ошол жактан үрөн алынат. Анан ошол келишим негизинде бизде кант кызылчасы айдап себишип, жыйналган түшүм Маймак станциясы аркылуу ошол кайынды кант заводуна жеткирилет да, Казакстан аркылуу. Быйыл өсүмдүк былтыркыдан 150 гектарга аз айдалды, себеби кылкандуудан эгиндер тоют талалар көбөйдү. Быйыл болсо 588 гектарга себилди. Бул азайып кеткен себеби бул быйылкы жылы ошол дан эгиндерине басым көбүрөөк жасалды. Ошол буудай, арпа, жүгөрү, андан кийин ошол тоют өсүмдүктөрүнө, тоюттарды ошол көбүрөөк себилгенине байланыштуу ошол кант кызылчасынын аянты бир аз азайып калды. Кант кызылчасын айдоо кирешелүү экенин дыйкандар белгилейт. Бирок Бакай-Ата, Талас райондору Маймак алысыраак болгон үчүн кызылча аз айдашат. Ал эми Бакай-Ата районундагы кант завод көп жылдан бери ишке кире элек. Салика Садиева, Илхан Арстанбеков, Ала 24, Талас облусу.